ABA терапия сөзмө сөз которгондо прикладной анализ поведения деп аталат. Күнүмдүк турмуш тиричиликте колдонулуучу жүрүм-турумдун анализи. Бул ABA терапия бул илим. Бул илимди ошо сүйлөө речи, психологиялык жактан өнүгүүсү артта калган балдарга, аутист балдарга, негизи эле ошол өнүгүүсү артта калган балдарга колдонулса болот. ABA терапист бул биринчиден туура эмес жүрүм-туруму болгон балдардын жүрүм-турумун коррекциялоого, ал баштапкы сөздөрүн чыгарууга жана өз алдынча болууга үйрөткөн адис болуп эсептелет. Музыка терапия жана арт терапия деген көнүмдөр бар. Бул ошол гиперактивный балдарга дагы колдонулат. Музыка аркылуу алардын танца аркылуу алардын гиперактивдүүлүгүн жана ошондой эле концентрациясын жакшыртып, андан соң отургузуп окуу процессине улантып кетсе болот.